Макаланын автору Ош шаарындагы 31-Курманжандатка атындагы мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Исхак Эгемназаров. Төрөбай Кулатов саясий карьерасын Сталиндин мезгилинен баштап Брежневдин убагында аяктады. Дээрлик 50 жылдай өмүрүн элдин кызматына арнады. Ал кыргыз саясатында рекордсмен деген атка конгон жападан жалгыз жетекчи. Тагыраагы СССРдин тарыхында Кыргыз Жогорку Кеңешинин президиумунун төрагасы болуп 33 жыл кызмат кылды. Ошол учурда СССРдин президиум төралыгынын арасынан Ленин орденине 5 жолу, Эмгек Кызыл Туу орденине 4 жолу ээ болгон жалгыз төрага болду. 9 жолу СССР Жогорку Кеңешине жана СССР Жогорку Кеңешинин депутаттыгына шайланды. Тирүү кезинде эле элдин өзгөчө урмат сыйына легендарлуу төрага Төрөбай Аксакал деген мактоолоруна татыктуу болду. Советтик Кыргызстандын жетекчилигинин бардыгы бул кишини акылман кеңешчи бакайдай көрүп урматтап турушчу. Бир эле Кыргызстанда эмес, Советтер Союзунда, Москвада, бүткүл Кремль сарайында Төрөбай Кулатовдун кадыры даражасы жогору болчу. СССРдин чет мамлекеттериндеги көп сапарларына делегацияга башчылык кылып, өзүнүн аксакалдык мартабасы менен көптү таңдандырып турган. Тирүү кезинде эле легендага айланган Төрөбай Кулатов жөнүндө сөз башынан болсун. Төрөбай Кулатов 1908 жылы Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кызыл Булак кыштагында кедей шахтёрдун үй бүлөсүндө төрөлгөн. Көзү бакыраң, ширин тилдүү уулунан көптү үмүттөнгөн ата-эне келечекте журт башкарган эл уулу, эл төрөсү болуп, өрнөктүү жашап өтсүн деген изги тилекте Төрөбай деген ысымды беришет. Балалык чагын азап түйшүк менен күн кечирген келечектин улуу даанышманы 9 жашынан 16 жашына чейин болуш мансаптууларга жалданып иштейт. Кыйынчылыктан өтмөйүнчө адам бакытка жетпейт деген сөздүн маанисин түшүнүш үчүн дал ушул улуу инсандын басып өткөн жолуна үңүлүп карашыбыз керек. Төрөбай Кулатов 1926 жылдан 1938 жылга чейин темир жолдогу жумушчудан баштап Кызылкыядагы жал шахтасында иштеп баштап, андан шахма бирикпесинин жетекчилигине, кийин көмүр казуучулар кеңешинин төрагасы болуп иштейт. Төрөбайдын өспүрүм кези. Ошол жылдарда Кызылкыя көмүр шахтасын текшерип, атайын унаада өкмөттүн адамдары келишет. Алардын кийген кийиминин тыкандыгына, сүйлөгөн сөзүнө таасирленип, жанындагылардан булар кимдер деп сураса, булар Жолдош Баланчаев министр, Жолдош Түкүнчөев министр деген сөз Төрөбайдын кулагына кыттай уюп орношуп калат. Жаштайынан кыялкеч өскөн бала көмүрдү ташыган вагондун бортуна чоң тамгалар менен министр Кулатов деп жазып койчу экен. Пенденин оозунда Кудайдын кулагында деген сөз ишке ашкандай, туура 10 жылдан кийин 1938 жылы Төрөбай Кулатов министр эмес болгондо да министрлер кеңешинин төрагасы болуп, 30 жашында Кыргызстандын өкмөтүн жетектеп калгандыгы бүгүнкү жаштар үчүн мотивация, шык эмей эмне. Демек, адам кыялдана билиши керек. Кыялданса ошого карата максат коет жана ал максатына жетүү үчүн токтоп калбай, аягына чейин талпынышы, тырышышы керек. 24 жашында Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын мүчөсү болуп кабыл алынат. 38 жылы 30 жашында Кыргыз өкмөтүн жетектейт. Жогорку жакта тааныш-тунушу жок жигит 37 жылы СССР Жогорку Советинин депутаты болуп шайланып, кийинки жылы 30 жашында Кыргыз СССРинин эл комиссарлар комитетинин төрагасы болуп шайланат. Бул кызматта аркалаган учур Улуу Ата мекендик согуш маалына туш келип, Кулатовго чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Ал душмандар кол салган шаарлардан көчүрүлүп келген 100 миңдеген адамды Кыргызстандын аймактарына жайгаштырып, күнүнө 16-17 саатка чейин кээде уктабай иштегендигин замандаштары эскерген жайы бар. Ошондой эле тылда эмгектенген адамдарга дем күч берип, фронтко тонналаган жардам жиберүү ишинин башында турган. Эң кызыгы, Кыргыз СССРинин өкмөт башчысы болуп туруп, согуш майданынан кыргыз жоокерлеринен келген каттарга өзү жооп берип турган. Ал Кыргыз СССРинин эл комиссарлар комитетинин жетектеп турган 1938-45 жылдар аралыгында Кыргызстанда ири долбоорлор ишке ашырылган. Алсак, мамлекеттик ишмер чоң Чүйүк каналы, Фрунзе Ош авто унаа жолу менен Балыкчы Кемин темир жолунун курулуштарына жигердүү катышкан. Мындан сырткары аскердик коргонуу жаатында маанилүү Фрунзе Айдеркен Актүс заводун ачуу маселесин көтөргөн. 1945 жылы Улуу Ата мекендик согуш аяктап, элге бейпил турмуш орногондон кийин Төрөбай Кулатов Кыргыз СССРинин эл комиссарлар кеңешинин төрагалык кызматынан Кыргыз СССРинин Жогорку Кеңешинин президиумунун төрагалыгына которулат. Анын өкмөт башчылыгы ордуна Өзбекстанда Борбордук комитеттин катчысы, Өзбекстан өкмөтүнүн орун басары болуп иштеп турган 35 жаштагы Исхак Раззаков келет. Ошол маалда Кыргызстандын биринчи катчысы Багалюбов Кулатовго ал кишини вокзалдан тосуп алып жайгаштырыңыз деген тапшырма берет. Төрөбай Кулатов жубайы менен Исхак Раззаковду тосуп алганы темир жол вокзалына барышат.
Ал окуяны жубайы Салима Ташбекова минтип эскерет. Мен Исхак Разаковду эң алгачкы жолу 1945-жылы ноябрь айында көрдүм. Биз аны Фрунзенин Пишпек станциясынан күтүп алдык. Жабалдаш бойлуу, көздөрү балбылдап жанып турган кара тору сулуу жигит менен Төрөбай Кулатович кучакташып көрүшө кетти. Ал Исхак Разаков экен. Биз менен да кол алышып учурашты. Исхак Разаковду атайын дайындалган конок үйүнө алып кетишти. Мен үйгө келерим менен телефон шыңгырап Төрөбай Кулатович, Салима даярдана бер. Кечкурун Исхак Разаков менен үйгө барабыз. Бул жерде ремонт бүтө элек экен. 2-3 күнгө чейин Исхак биздин үйдө калат, деди. Кечке маал Исхак Разаков 3-4 адам менен келип калышты. Босогону аттары менен «Ассаламу алейкум бир боордош туугандарым, үйүңөргө келип калдык» деп жаркылдап күлүп, уул кыздар менен учурашып, ар биринин маңдайынан сүйүп жатты. Төргө отуруп коноктор орун алган соң, эки алаканын жайып, «Үйүңөргө биз келдик, бале келбесин. Кошунуңарга кут консун, ынтымагыбыз бекем болсун. Бала чакаңар эр жетип чоңойсун. Дайыма жакшылыгыңардын күбөсү боло берейин. Амин, Аллаху акбар» деп бата кылды. Олтургандар да аны коштой кетти. Ооба, канча жылдан бери коммунисттик кызматтарда жүрсө дагы, өзүнүн каада салтын, өрп адатын, диний жөрөлгөлөрүн унутпаган бул эки жетекчи азыр деле болсо көбүнө үлгү болуп бермекчи. Ушунчалык сыпайы, кичипейил өз орду менен сүйлөгөн адам экен. Улуусу менен да кичүүсү менен да бирдей сүйлөшүп, сөз таба билген, өтө шайыр, кабагым кашым дебеген, бир сурду көргөн кишини өзүнө тартып алган жылдызы маңдайынан төгүлүп турган жан эле, деп эскерет. Ошентип 5 жыл бою кыргыз өкмөтүнүн ишин алдыга сүрөгөн Исхак Разаков кыргыздардан биринчи болуп Кыргызстандын республика баштылыгына дайындалган. Ошол маалдагы Кыргызстандын зор ийгиликтери Исхак Разаков баштаган анын командасынын ийгилиги. Республиканын башында Исхак Разаков турса, өкмөттү Абды Сүйөркулов жетектеген. Жогорку кеңештин президиумунун төрагасы болуп Төрөбай Кулатов иштеп турган. Мына ушул кыйын инсандар менен кошо жүздөгөн жетекчилер Советтик Кыргызстандын 50-60, 70 жылдардагы алтын доорун жаратышкан. Исхак Разаков Төрөбай Кулатовду өзүнүн бакайдай кеңешчиси, насаатчысы катары өзгөчө урматтаган. Жаш боюнча Кулатов 2 жаш улуу эле. Экөө эң жакын агаийнелик ымалада болушуп, бир максат, бир тилек менен Кыргызстандын өнүгүшүнө опол тоодой салымдарын кошушту. Ошол маалда Исхак Разаков өзүнүн кол астында иштеген ар бир жетекчинин билим алышын талап кылып, Москвага жогорку партиялык мектепке окууга жиберип турган. Төрөбай Кулатовдун билими жок экенин байкайт. Болгону 1936-жылы Оштогу 1 жылдык партиялык мектепти гана аяктаган экен. Ошентип 1960-жылдары Москвага жогорку партиялык мектепке окууга жөнөтөт. Бирок алысты көрө билген Төрөбай Кулатов жогорку билимге ээ болбосо да айрым академиктерден, илим докторлорунан, көп билимдүүлөрдөн аша абдан мыкты иш алып барганын замандаштары эскерет. Төрөбай Кулатовдун инсандык бийиктигин, мамлекеттин тагдырына, элдин эртеңине күйүп бышкан учурларын биз анын замандаштарынын эскерүүлөрүнөн окуп таасирленебиз. Мына ошондой маанилүү эскерүүлөрдүн айрымдарына назар бурсак, Төрөбай Кулатовду жакындан билген замандашы академик Жамин Акималиев мынтип эскерет. 1940-жылдын аягында Кулатов атайын Москвага барып, кантка жетип токтоп калган темир жолду балыкчыга чейин жеткирүү маселесин коюптур. Адегенде Сталиндин секретары Александр Николаевич Паскребышка кирип, келген маселесин айтыптыр. Паскребыш Сталиндин колу бош эместигин, андан көрө бул маселе боюнча адегенде Молотовго кирип көрүүсүн сунуш кылыптыр. Молотовго барса азыр акыбал оор, каражат жок деп чыгарып ийиптир. Төрөбай Кулатов мына ошондо күгүрдүм дейт. Кайра Паскребышка кирип, Молотовдун жообун айтып, мени Сталинге жолуктур дептир. Паскребыш эми 1 айласын табайын, бирок ал киши түнкүсүн иштейт. Кокус кабыл алам деп кеч чакырса келе аласыңбы дептир. Кайсы убакта болбосун келем дептир Кулатов. Андай болсо күтүңүз, мен чалам деп мейманкананын телефонун алып калат. Кулатов бир жумача сыртка да чыкпай телефонду аңдып отуруп калат. Бир күнү түнкү саат 12-де Паскребыш чалып, саат 1-ге келип калыңыз, Сталин кабыл алат дептир. Кулатов Сталинге кирген кезде Кант деген жерге барып токтоп калган темир жол тууралуу айтат. Көл тарап менен Борборду байланыштырып турган башка жол жок экендигин айтат. Ошол темир жолду Балыкчы шаарына чейин жеткирип алсак, эки облустун өнүгүшүнө чоң мүмкүнчүлүк түзүлөр эле. Болбосо бул облустарды көтөрүү кыйын деп маселенин чоо жайын түшүндүрөт. Ошентип ал маселе чечилип, жыйынтыгында 1940-жылдын 30-ноябрында Кант Балыкчы темир жолунун курулушу жөнүндөгү токтомго кол коюлуп, 1948-жылы Кант Балыкчы темир жолу толугу менен бүткөрүлүп ишке кирип, анын салтанаттуу ачылышын Исхак Разаков ачып берген. Демек биз улуу инсандардын ишмердүүлүгүнө байкоо жүргүзүп жатканда биринде артыкча карап баалоого акыбыз жок. Бул Кант Балыкчы темир жолунун курулуп бүтүшүнө
Исхак Разаковдун, Болот Мамбетовдун жана Төрөбай Кулатовдун агайынелик мээнеттери өтө чоң. Академик Жамин Акималиевдин эскерүүсүндө дагы минтип айтат. Сокулукта райкомдун биринчи катчысы болуп иштеп жаткан кезим. Жай мезгили. Төрөбай Кулатов барат деп калышты. Өзү эле жалгыз келди. Ал кезде өлкө жетекчилери азыркыдай уашып чуашпай, алды артында майы коштобой түкүнчө жерге барат дедиртип дүңгүлдөтпөй эле келип калышчу. Кулатовду райондун талаачылыгы менен тааныштыра баштадым. Сокулук районунда орустар, украиндер, немистер дегенде ар кыл улуттун өкүлдөрү көп болчу. Баары саатка ченеп иштеп, закончул келишчү. Биз бир жерге барсак, түшкү тамакка чогулуп жаткандарына туш болуп калыптырбыз. Кара Волга минип кайкалап чоңдор келген турбайбы дешип тегеректеп калышты. Ичимден ай эмне деп жиберишти экен деп сарсанага батып турам. Мен Кулатовду тааныштырып сүйлөй баштаганда эле сөзүмдү укпай башташты анан. Суу жетишпейт, бала бакча жетишпейт, дүкөн жакшы иштебейт, айлык өз убагында тийбейт. Айтор ушинтип ар тараптан чуулдап жатышты. Көбү аялдар. Кулатовду байкасам, көз айнегин улам оңдоп коюп угуп турат. Мени кайда алып келгенсиң дейби десем, анысын деле билгизген жок. Бир маалда жетишет деп колун катуу силкти. Баары тымтырс боло түшүштү. Анан минтти. Чоңдор келди деп эле асыласыңар. Чоңдор эмне асмандан түшүптүрбү? Мына мен шахтер болгом. Могу колум менен көмүр казчумун. Кызылкия шахтасында иштечүмүн. Мына силер айланаңарды карагылачы, жашыл тала, таза аба. Мен шахтага ар бир кирген сайын үй бүлөм менен коштошуп кирчүмүн. Аман чыганбы, чыкпайынбы белгисиздечүмүн. Ичкенибиз бир стакан сүт эле. Ошого каниет кылчубуз. Азыр турмуш жакшы эле эмеспи? Десе беркилер ыңгайсыз боло түшүп, сиз шахтердо болуп иштеп, эмгектин кадырын билген өз кишибиз турбайсызбы? Биз сизди кээ бирки чоңдордо эле көрүп, дешип кечирим да сурап ишти. Ошентип Кулатов бат эле алардын өз кишиси болуп калды. Бир топко маектешишти. Кайтаарда кайра келгениңизге рахмат деп узатып калышты. Республикалык деңгээлде дасыккан Төрөбай Кулатов СССРдин биринчи катчысы менен бир нече жолу жолуккан. Ал СССРдин башчыларын коштоп чет өлкөлөргө расмий иш сапар менен көп барган. 61-жылы Брежнев башында турган делегациянын курамында Индияга достук визити менен барган. Ошол эле убакта чет мамлекеттерден келген жогорку деңгээлдеги делегацияларды тосуп, союздук республикалар менен тааныштырып, аларды Кыргызстанга да алып келчү. 1969-жылы Кыргыз СССРнын жогорку кеңешинин президиумунун төрагасы Төрөбай Кулатов жана тышкы иштер министри Сакин Бегматова Фрунзе шаарында Индия парламентинин депутаттарын тосуп алышат. Кыргызстандын эл аралык мамилелерин бекемделишине да Төрөбай Кулатовдун салымы чоң. 1978-жылдын 3-июлунда Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын жогорку советинин президиумунун төрагасы Төрөбай Кулатов ден соолугунун начарлашын эске алып, Борбордук комитетке кайрылуу катын жолдойт. Анда эмгек өргүүсүнө чыгаруу боюнча өтүнүч болгон. Мынакей, көрдүңүзбү? Ата-бабаларыбыз убагында бүткүл СССРди титиреткен кыргыздын кыйындары болгон. Курстугу арстан мүнөзү менен Москванын тынчын бузган Жусуп Абдрахманов, даанышман акылмандыгы менен 15 республиканы кызганткан Исхак Разаков, өзүнүн бай саясий жолу менен бүткүл СССРде зоболосу бийик болгон Төрөбай Кулатов жана башкалар. Жараткан Эгем ушул кишилердин жолун улаган чыгаан жигиттерибиздин санын арбытсын. Мезгил өтөт, келет кетет аркыл жай. Кетпейт үчпейт эл эсинен элдик инсан Кулат уулу Төрөбай.